بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман биртугандар, биз Дурус нахвиянын биринчи китебинен баштаганбыз. Мурунку сабакта биз исимдин жекелик жана экилик жана көптүк түрлөрүнөн өттүк. Жана ошондой эле көптүк түрлөрдүн жамуу тасхих жана жамуу таксир деп мына ушундай экиге бөлүнгөн бөлүктөрүн айтып өттүк. Бүгүнкү сабакта al-mabni wal mu'rab, mabni жана mu'rab болгон сүрөттөрүн ачтап өтөбүз. Wa tanqasimul kalimatu 'inda tarakkubi ila qismayni. Сөздөр качанда курулуп аткан учурда анда эки бөлүккө бөлүнөт. Qismun la yataghayyaru akhiruhu abadan wa yusamma mabniyan. Биринчи бөлүгү анын акыры такыр өзгөрбөй турган болот. Анын акыры mabni жана ал mabni деп аталат. Wa qismun yataghayyaru akhiruhu wa yusamma mu'raban. Жана кийинки түрү акыры өзгөрүүчү болгон бөлүк болот, исим болот. Аны биз mu'rab деп айтабыз. Mu'rab деп аталат. Идох, ачыктама. سبق لك أن الجمل المفيدة تتركب من الكلمات المفردة التي تنحصر في الأنواع الثلاثة. سبق لك sana açık boldu, айтылып өтүлдү. Албетте пайдалуу сүйлөмдөр бирдик сөздөрдөн куралынат. Ал бирдик сөздөр ушундай сөздөр, алар 3 бөлүккө токтолунган, чектелинген сөздөр. Ал 3 бөлүккө чектелинген сөздөр 3 бөлүк al-fi'l wal-ism wal-harf. Fi'l, ism, harf деген жогоруда да айтып өткөнбүз. Мына ушул 3 бөлүктөн турган сөздөрдөн пайдалуу сүйлөмдөр куралат деп өттүбүз. فهذه الكلمات ليست كلها عند التركب سواء. Ушул сөздөрдүн бардыгы качан бири-бирине кошулган учурда сүйлөм куралынганда бардыгы бирдей эмес. ليست كلها عند تركب سواء بل منها ما يكون آخره على حالة واحدة في أي تركيب كان. Балким андан кээ-бирлөрү акыры бир абалда калат. Кайсыл таркипте болбосун, кайсыл сүрөттө болбосун, кандай сүрөткө өзгөрбөсүн, ал бир абалда гана калуучу исимдер бар. Вайсамма жана аларды айтабыз мабниян, мабни деп айтабыз. Мындай кандай өзгөрбөйт. Мислу калимату айна. Айна деген сөз сыяктуу. Фик каулика сенин сөзүңдө айнал китабу. Китеп кайда деген сөздө. Ва айна дахабал алиюн. Али кайсыл жака кетти деген сүрөттө дагы бул жерде өзгөргөн жок. Ва мин айна жита. Сен кайдан келдиң дегенде карасаңыз болсоңуз, ва мин айна деген сүрөттө карасаңыз, сен кайсыл жактан келдиң? Бул жерде мин харфы жар айнага кирген учурда деле айна деп эч бир өзгөрбөстөн, акыркы тамгасы, нун тамгасындагы аракети өзгөрбөстөн келип жатат. Андан мурдагы мисалда ва айна захаба алиюн дегенде бул жерде негизинен бул жерде зорф болуп келип жатат. Ал эми биринчи сүрөттө айнал китабу дегенде бул жерде хабар болуш керек болчу. Ал-китабу айна деген сыяктуу ушундай бир сүйлөмдө келет бул жерде. Негизинен роф абалда туруш керек болчу, бирок айна деген абалда өзгөрбөстөн бир абалда калды. Fa inna nuna fiha mulazamatun lil fatha. Албетте бул жердеги айна деген сөздө нун тамгасы фатханы гана лазим тутат. Мулазаматун дегени бир абалда калды. Wala yasihhu an tufariqaha mahma taghayyarat tarakib. Жана дурус болбойт. Канчалык анын таркиптери сүйлөм курулуусунда өзгөрбөсүн, канчалык өзгөрсө деле ал фатхадан башкага өзгөрүүсү, туфарикуха дегени андан башка бир жака өзгөрүп кетүүсү дурус эмес. Мындай чыкканда фатха боюнча калат, айна деген боюнча акыркы аракети өзгөрбөстөн калат. Мына ушуну мабни деп айтабыз. Wa minha ma yakunu akhiruhu ala ahwalil mukhtalifatin wa yusamma mu'raban. Жана анын кээ бир сүйлөмдөрдө, андагы кээ бир сүйлөмдөрдө акыры ар бир абалга өзгөрүүчү исимдер бар. Аларды mu'rab деп айтабыз. Wa yusamma mu'raban деген мына ошол аларды биз mu'rab деп аталат. Же болсо алар mu'rab деп аталат. Мислу калима as-sama деген сөздөгү мисалдай. Фи каулика сенин сөзүңдө as-sama'u safiyatun. Асман таза, асман ачык деген сөздө бул жерде as-sama'u
Бул жерде роф абалда турду, мубтада болду. Жана ошондой эле бул роф болду. Ва каулука сенин сөзүңдө хажабатис сухубу ас-самаа. Булуттар асманды каптады деген сөздү карасаңыздар, хажабат деген каптады, сухубу деген булуттар. Ошондо булуттар асманды каптады деген сөздү карай турган болсок, ас-самаа дегендеги бул жердеги насб болуп калды. Жогорудагы роф эле бул жерде насб болуп фатхага өзгөрүп жатат. Ошо фатханы биз эмне Европто насб деп айтабыз деп жогоруда айттык. Ва каулука сенин сөзүңдө назарту илас-самаи. Мен асманга карадым дегенде бул жерде илас-самаи деп жар кирген учурда, харфы жар кирген учурда сама сөзүнө бул мажрур болуп калды дагы, и тамгасына өзгөрдү. Муну биз муараб деп айтабыз. Себеби буга кирүүчү бир амилдин негизинде бул өзгөрүп жатат. Качан мафул бих боло турган болсо, ал насб болду, ал эми мажрур боло турган болсо и болду, мубтада болсо у болду. Мына ушундай болуп өзгөрүп аткандыгы себебинен биз муну муараб деп айтабыз. Fa inna akhiraha fi jumlatil ula mutaharrikun bid-damma. Албетте анын акыры биринчи сүйлөмдө домма менен аракеттелинет. As-sama'u дегенде домма менен аракеттелип жатат. Wa fi thaniyati mutaharrikun bil fathati. Ал эми экинчи сүйлөмдө ал фатха менен аракеттелип турат. As-sama'a деп. Wa fi thalithati mutaharrikun bil kasrati. Ал эми үчүнчү сүйлөмдө ал касра менен аракеттелип турат. Ал ila-sama'i деп мажрур болгон абалын ачыктап жатат. Демек муараб деген мына ушундай түрдө өзгөрүүсүн айтат экенбиз. Эми көнүгүүлөргө карай турган болсок, табирин, көнүгүү. Ila kam qism tanqasimul kalimat bin-nisbati li taghayyuri awakhiriha aw adami taghayyuriha. Бул жерде суроо берип жатат. Канча бөлүккө сөздөр канча бөлүккө бөлүнөт? Ал акыры өзгөрүүчү жана өзгөрбөөчү болуп деп суроо берип жатат. Бул жерде биз экиге бөлүнөт деп жооп беребиз. Tanqasim ila qismayni mu'rab mabni деп эки бөлүктү ачтап беребиз. Mal mabniyu wa mal mu'rab. Mabni деген эмне жана mu'rab деген эмне дейт. Ага биз жооп беребиз. Mabni деген акыры өзгөрүүчү дейбиз. Mu'rab деген mabni деген акыры өзгөрбөөчү исимдерди айтабыз. Ал эми mu'rab деп акыры өзгөрүүчү исимдерди айтабыз деп буга жооп беребиз. Ma'rifatu am mabniyatu kalimatu an-nasi fi qawli ash-sha'ir. Бул шаирдин сөзүндөгү аннас сөзү бул жерде мабни болобу же марифа болобу ачыктап берди. Бул жерде аннасу лин-наси min bid'in wa hadiratin ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadamun. Бул жерде аннасу деп мубтада болуп келиптир. Бул жерде аннасу деген сөз бул му'раб болот. Андан кийинки сүйлөмдө min ayyi naw'ayni كلمة الذين في قوله تعالى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم дегенде кайсы бөлүктөн дейт бул жерде as-sirata деген бул албетте муараб болот, мабни эмес. As-sirata alladhina an'amta alayhim деп бул жерде дагы as-sirata сөзүн алып келди. Бул жерде дагы муараб болот, мабни эмес. Себеби фис-сирати деп албетте качан фи тамгасы харфы жар кире турган болсо, аны биз мажрур кылып айтабыз. Ошол себептен бул жөнөкөй эле кадимки исимдер сыяктуу болгондук себептен биз бул жерде муну муараб деп айтабыз. Андан кийин анваул бина, мабнилердин түрлөрү. فالذي لا يتغير آخره إما أن يكون ملازما لسكون كلام أو الضمة كحيث أو الفتحة كأين أو الكسوة أو الكسرة كالباء. Анын акыры өзгөрбөгөн исимдер же алар сүкүндү лазым тутат, дайыма сүкүндү болот, лам деген сыяктуу. Ал домма же болбосо домманы лазым тутат, дайыма домма болот. Хайсу деген сыяктуу. Хайсу да дайыма домма боюнча калат. Ауил фатхати ке айна. Же болбосо дайыма фатха болот, ал айна деген сыяктуу. Же болбосо касра болот. Мисалы ба сыяктуу. Мына ушул мисалда. Фи бисмиллахи дегенде, бисмиллахир рахманир рахим дегенде, мына ушул би тамгасы бул
harfu jar жана ошондой эле бул дайыма касрага мабни болот дагы, дайыма касра боюнча калат. والمدار في تغيير ذلك على النقل الصحيح. Ал эми анын өзгөрүүсү бардыгы бир накылга, ошол тарыхтан бир нахвы, ошол грамматика аалымдарынын негизинен, ошолордон накыл кылынып келген негизинде анын өзгөрүүчү экендигин же өзгөрбөчү экендигин биз биле алабыз. إيضاح ачыктама. علمت أن كلمات عند تركبها إما أن يلازم آخرها حالة واحدة وإما أن يتغير بتغيير تراكب. Sen bildin, albatta so'zlar qachon qurallangan uchurda al bir avvalda doimo bir avvalda qilat va imma je bo'lsam an yataghayyara al o'zgaradi, anin tarkiblerden, söylemlerden özgörüsü menen özgöradi. Mana shunday bo'lib ikkiga bo'linadi. Mana shuni bilib oldingiz deydi. Va alam bilginin أن الأحوال التي تلازمها أواخر الكلمات لا تتجاوز 4. Эми айтып жатат, белгенин албетте акырын сөздөрдүн акырында лазим болгон дайыма мабни болуп келген сөздөрдүн авалдары дайыма 4 авалдан ашыкча болбойт. 4 авалда гана келет. Мындай айтканда, мабни болгон сүрөттөрдө 4 авалда гана, 4 аракетке гана мабни болуп келет. Мисалы, ас-сукут, сүкүнгө мабни болот, ва домма, вал фатх, вал каср. Мына ушул 4 аракеттерге мабни болуп келет. فكل كلمة يلازم آخرها السكون قال إنها مبنية على السكون. Ар бир сөз анын акыры сүкүндүү, дайыма сүкүндүү болуп кала турган болсо, ага айтат иннаха мабниятун ала сүкун, ал сүкүнгө мабни болуп калды деп айтылат. Мислу лам деген сыяктуу, ва лан, ва бин, ва ан, ва фи деген сыяктуу булардын бардыгы эмне акыры сүкүндүү болгондуктан буга сүкүнгө мабни болду деп айтабыз. Дайыма сүкүндүү болуп чакалат булар. وكل كلمة يلازم آخرها الضمة يقال إنها مبنية على الضم. Ар бир сөздүн акыры домма боюнча калса, домманы дайыма домма боло турган болсо, ага биз доммага мабни болду деп айтабыз. Же болбосо ага мабни болду деп, дайыма мабни болот деп айтылат. Мислу хайсу деген сыяктуу. Бул жерде кандай учурда болбосун, бул хайсу деген сөз домма боюнча калат. Андан кийин ва нахну, ва мунду, булардын бардыгы доммага мабни болгон сүрөттөр. Ва куллу калиматин юлазиму ахируха аль-фатха юқалу иннаха мабниятун аля аль-фатхи. Ар бир сөздүн акыры фатха боюнча кала турган болсо, дайыма фатха боюнча болсо, аны биз фатхага мабни болду деп айтабыз. Мислу айна, ва лайта, ва сумма. Булардын бардыгы дайыма фатха болот, демек фатхага мабни деп айтабыз. وكل كلمة يلازم آخرها الكسر يقال إنها مبنية على الكسر. Ар бир сөздүн акыры касра боюнча, дайым касра боюнча кала турган болсо, ага касрага мабни болду деп айтылат. Мисалы, калбаи, ба деген сыяктуу жогоруда мисалда бисмиллахи деп айткан сөздө, валлам фи каулик. Жана ошондой лам тамгасы дагы ат-тaqaddum bil ijtihad. Алдыга озуп кетүү бул ижтихат менен болот деген сөздү карасаңыз, бил деп туруп, бул жерде ба тамгасы касралуу болуп келди. Ва ли кулли мужтахидин насибун. Ар бир аракет кылуучу адамга насибун, өзүнүн бир үлүшү бар деген мааниде келди. Ва ли куллин дегенде ли, бул жердеги ли тамгасы харфу жар. Бул жерде ли дайыма касра боюнча келди дагы, бул касрага мабни болду. ولا يعرف بقاعدة كون الكلمة مبنية على السكون أو ضم أو فتح أو كسر. Жана ошондой эле ولا يعرف بقاعدة, бир эреженин негизинде билинбейт,
сөздүн мабни болгондугу, сүкүнгө мабни болобу, же доммага мабни болобу, фатхага же касрага мабни болуштугу бир эреже негизинде билинбейт. Бал al-madar fi zalika ala an-naql min kutub as-sahiha. Балким аларды биз бардыгын туура болгон бир китептердин негизинде накыл кылынуусу менен, ошол китептерде келүүсү менен биз ошонун негизинде гана биле алабыз. Wa afahul arifin, жана ошондой эле билүүчү болгон грамматика аалымдардын айтуусу менен гана биле алабыз. Wa iza qala laka al-qa'il, сага бирөө айта турган болсо, бимаза арафта анна бинаа лам ala sukun, кантип сен ламдын сүкүнгө мабни болгондугун билип алдың деп бирөө айта турган болсо, wa haysu ala dom, жана ошондой эле хайсу деген бул доммага мабни болот экен, кайдан билип алдың десе, же болбосо wa ayna ala al-fath, ayna деген бул фатхага мабни экендигин кайдан билдиң, wal ba ala al-kasri, ба тамгасы касрага мабни экенин кайдан билдиң деп сизге бирөө суроо узатса, walima la yajuzu an yakuna bina'u lam ala ad-dammi masalan, мисалы эмне үчүн бул жердеги лам, харфу лам деген өтүп да сүкүнгө мабни болгон. Мына ошол эмне үчүн айтат, walima lam yajuzu an yakuna bina'u lam ala ad-damm, ошол лам тамгасы эмне үчүн доммага мабни болуусу жайыз болбойт. Мисалы деп бул жерде суроо уза турган болсо, ага биз жооп беребиз. Фала юмкинука фил жаваби илля ан тaqula инна ma'rifata zalika la takunu bi qawaid tuta'allam. Фала юмкинука, сага мүмкүн эмес анага жооп бериштик. Бир гана сен ага айтасың, албетте муну билиштик. Ошол ламдын сүкүнгө мабни болгонун билүүсү ал бир сүйлөөнүн эреженин негизинде болбойт. Иннама такуну бисима, балким аны биз угуу менен билебиз. Угуу менен киби митаракиби калам араби as-sahih. Мен уккан жокмун дейт, эч бир сөздү лам, келмет лам сөзүнүн араб сөздөрүнүн таркиптеринде, сүйлөмдөрдүн курулуусунда лам сөзүнүн мен туурасын уккан жок, бир гана уктум, ал сүкүндүү абалда уктум. Кaqaul шаир, мына шаирдин сөзүн сыяктуу, лам ахун ахдан ва лам ухлиф вуудан деген сөздүн айтып турган болсок, мен убадага кыянат кылган жокмун жана келишимге каршы чыккан жокмун деген сөз сыяктуу. Бул жерде карай турган болсок, валам дегендеги сүкүндүү боюнча келди. Ошого далил катары алып келди. Фабизалика علمت أن بناءها على السكون لا على الضم ولا على غيره من الحركات. Ошону менен сиз биле алдыңыз, албетте анын мабни болуусу сүкүнгө экендигин, жана ошондой эле ал доммага мабни болгон жок, же болбосо башка бир аракетке мабни болгон жок экендигин биле алдыңыз. Валидалика ла антиqu биha illa sakinatan. Ошол себептен аны бир гана сүкүндүү абалда гана айтылат. Ва хакада аглабул калиматил мабнiyya. Көпчүлүк мабни сөздөрдүн бардыгы мына ушундай жол менен билинет. Ла сабил ли ма'рифати ма тубна алейхи илля an-naql as-sahih. Анын билүүнүн кайсыл нерсеге мабни экенин билүү үчүн билүүнүн жолу бир гана ошол накыл кылуучу жол менен гана билинет. Шаирлердин сөзүндө, Куранда келүүсү менен жогоруда айткандай, аля аннаху ла су'убата алейна фи ма'рифати залика. Ошону менен биргеликте эч бир кыйынчылык жок бизге аны билүүнүн жолунда, аны билүүдө. Лианна калиматил мабнiyya бин-нисбати ли му'рабат қалилатун жиддан. Себеби мабни болгон сөздөр, му'раб болгон сөздөрдүн жанында өтө аз гана кездешет. Ва нутқун наси биха сахихун фил галиб. Жана ошондой эле ардын сүйлөөсү көпчүлүк учурда туура негизде гана сүйлөнүлөт. Ликауни ахириха лайса урдатун литагаййир. Себеби сөздүн акырынын өзгөрүүсү сырттан келүүчү эле нерсе эмес. Ва ма залика саназкуру ашхаруха фил истимал. Ошол менен биргеликте биз иштетүүдөгү эң белгилүүлөрүн айтып өтөбүз. Тамрин
ما الأحوال التي تكون عليها أواخر الكلمة؟ الله سيدنا أقلنا مبني الله سيدنا أقلنا أو الرخاء والتت الربيع والخاطئ أتتوارد جميع هذه الأحوال على كل كلمة من الكلمات المبنية أم كل كلمة تلازم حالة مخصوصة؟ Mına uşul awallardan bardığından her bir sözde mabni sözler özgörüp turawy. Am je bolsa kulli kalimatu lazimu. Je bolsa her bir söz bir özgöçe bir awalda kalawy dese biz cevap berебиz. Albatta bir söz her bir sözler bir özgöçe bir awalda gana kalat. Ayna degen siyaktı ошол жогоруда мисалдагыдай her biri bir mabni bolgon hareketin negizinde bir awalda kalat. هل توجد قواعد تعرفنا حالة آخر كل كلمة من المبنيات؟ Şol jakta bizde bir kaida barby? Erece barby? Muna ошол erejeginde sözün akırın mabni ekenini bile alabızbı dese alabızbı deyt her bir sözlerde. Jok, balkim biz anı biz ugu menen şairlerin sözü menen gramatik alımlarının sözleri menen gana bile alat ekenbiz. Muna ошентип жооп беребиz. Muna ошентип biz бүгүнкү сабакта жыйынтыктайбыз. Barыңızlardan Allah Teala razı olsun. Sabahlarda okup, bari fayda alыңızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.